Кыска роль аркылуу кино сүйүүчүлөрдүн бир жыл этип эсинде калган актер, актрисалар көп эмеспи. Бирок ошолордун арасынан Боз салкын тасмасына байке, бул анар эмес Асема, Көк салкында балдар, мен жок болсом эмне кылмагалыңар деген талант жежүүн гана Президент жана бомж фильминде жарма ташып, жылдызы жанып эсте калган эпизоддук каармандар тууралуу алдыда кеп салабыз. Алгач эле достор, мен жок болсом эмне кылат элеңер деген фразаны улам айтып, досторун ар кандай кырдаалдан чыгарып кетүүгө даяр болгон Көк салкын тасмасындагы баш каарман Эркиндин досу талант учурда үй бүлөлүү, эки кыздын атасы. Ал тасмадагы кызыктар тууралуу буларды айтып берди. Жолдон кетип баратканда эле баары эле айтат, мен жок болсом эмне кылат элеңер деген байке депчи. Атыман айтпайт, же болсо келип ышкырат, мен жок болсом эмне кылат элеңер деп колду көтөрүшөт. Машина кетип баратканда да пипилдетип, мен жок болсом эмне кылат элең деп туруп кетишет да. Ушундай көп эмелерди байкап калам да. Мындай эле жөнөкөй эле сөз болчу. Андан кийин эле ар бир эпизод сайын уланып атып эле ушул сөз калып калды да, мага таанымал. Ошол мындай сценарийде бул сөз такыр жазылган эмес. Анткени сценарий өзүбүз жазганда орусча болчу. Анан кыргызча өзүм интерпретация кылып атып, анан кошуп кетип ошо менен кетти да. Кечке эле бир сөздү кайталап берсем тажама болуп калат да. Элдер тажап да кетет да, кечке эле сүйлөй берип ушинтип анан башкача бир сөздү табалы, башкача бир күлкүмүштүү бир сөздөрдү эметели ошого ылайыктуу кылалы депчи. Анан эле ошондой болуп калды. Көк салкын 2де бир эле жолу айттым. Кой элдерде тажады болуш керек деп. Анан башка сөздөр табылды. Азыр ошол сөздөрдү колдонуп атышат да. Санакы эркек айтты, эркек жүйт. Экинчи сөз ошо ушинтип көк салкын үчтү көрбөй калам деп балдарда футбол ойноп атып бутун тийип алса ушинтип ыйлап неметишет экен да. Талант өзүнүн өзгөчө фразасы менен таанылса, Президент жана бомж тасмасындагы Жанара Барманова жарма ташып көрөрмандардын эсинде калган. Жармачы кыз учурда Кыргыз драма театрында эмгектенет. Сизге жарма алып келдим. Азыр. Сизге арнап атайын жасап келдим. Ичиңиз. Күндүн сууктугуна карабастан жука кийими менен жарма ташкан эпизоддук ролу менен эсте калган Жанара бул тасмадан кийин жармачы кыз деп аталып калган экен. Ал эми ушул эле фильмде шыңкылдаган күлкүсү менен көпчүлүктүн көңүл чордонунда болгон дүкөнчү Айшакандын ролун жараткан актриса Элмира Такаева Бакен Кыдыкеева атындагы Жаштар театрында эмгектенерин айта кетсек. Потолокко четтик кырып эле жатмакмын да. Ал Президент жана бомж киносуна кастинг аркылуу өткөн. Аталган тасмадагы ролу ага ийгилик жаратып, дагы 2 киного тартылууга чакыруу алган. Бирок ийгиликтен да кыйынчылыгы көп болгон Элмира айымдын туугандары дин жолунда болгондуктан тасмадагы столдун үстүндө турган аракты көрүшүп, столдогу чын эле аракпы, аны ичтиңби деген шекшине берилген суроолор анын тажатканын айтат. Барын чакырып койдум. Анара келет. Рас болуптур. Ал эми 2007-жылы жарык көргөн Боз салкын тасмасында башкы каарман Сагынга аял алып бермекчи болуп, жасалма отуруш уюштурган капар эсиңизде чыгар. Кокустан башка кызды ала качып келгенде Сагындын агасына: Эгерде дагы жолу кыңк этип койсоңчу, бүктөп коем. Уктуңбу? Мага эмне? Эмне болсоңор ошо болгула деп кол шилтеп басып кеткен капардын өзү Нурбек Юлдашев. Учурда ал ЛТР телеканалында алып баруучу болуп иштейт. Капар деп таанылып калган каарманым эпизоддук ролу тууралуу төмөнкүлөрдү айтат. Мен биринчи курс болчумун. Анан кастинг болуп, газетадан окуп калып эле кастингге катышып көрөйүн. Өзүм кесибим боюнча актер, театр жана кино актеру окуусун бүткөм искусство институтун. Анан эми ошонун студент болсом, өзүм актер болсом, анан кастингге барып көрөйүнчү деп эле барып эле биринчи фотопробадан эле өтүп кеткем. Анан видео пробасына дагы чакырды. Видео пробадан да мага конкурент болгон жок да. Видео пробадан да өтүп, анан тартылып калгам да. Балалыгыман эле аябай кызыгат элем мына ошо киного ойносом, анан тартылсам деп. Анан тартылган сайын мен рахат алып аттым да. Ошондон рахат режиссердун айткандай дегендей аткарганга аракет кылдым, бирок кыйынчылык деле болгон жок. Менин эсимде калганы режиссерлор жана съемочный группалар баарыбыз чогуу эме көлдүн жээгинде кызыл желек деген оюн ойноп атабыз да. Анан 2 командага бөлүнүп алып, ортого сызык сызып алып, бири-бирибиздин желегибизди уурдап качмай болуп. Анан бир баланы кубалап баратып, мен өзүбүздүн линия жакты көздөй секиргенде астында бир бөтөлкө сынып жаттыр да мондайнанчы ортосуна. Ошонун үстүнө секириптирмин. Анан артым мыяк жагым кесилип,
анан акырын эч кимге тоскоол болбой акырын мени алып чыгып барып больницага алып барып тиктирип, ошол күнү как раз мен ошол туулган күнүм болуп аткан эпизод тартылмак да. Анан кечке чейин тиктирип келип, кечинде съемка кылып атканда достору съемка начали дегенде эле келип, "О, капар туулган күнүң менен" деп эле ошо жеримди таптап салат да, могу жеримчи. "Стоп!" деп анан кайра токтоп, ал жерин таптабагыла, бул азыр эле тиктирип келди" деп атат. Бирок ошол кадр кошулбай калыптыр. Ал кадр монтаждан кесип салган да. Ошол окуя эсимен кетпейт. Анан көп окуялар мындай съемка учурунда болуп аткан. Ошо бос салкындан калган мага эстелик деп эсептейм да, ал тырык жөнүндө айта турган болсок. Анан бирок өкүнбөйм. Көчөдөн канчалаган адамдар таанып калышат. Анан ушу мага эмне деген сөздөрүм мода болуп кетиптир айылдарда. Бирдеме болсо эле мага эмне сөз таппай калган учурда эле эмне болсоңор ошо болгула дегендейчи. Өкүнбөйм, жакшы болду. Тескерисинче мен карьерамдын башталышы деп койсом да болот да. Сценарий боюнча бул сөз жок болчу. Биз Камчыбайка экөөбүз ушу жеринен тартасыңар, экөөңөр бир сюжет ойлонуп таба калгыла деп бизге убакыт берди. Экөөбүз очокананын артына өтүп эле эмне дейбиз, сен мындай дейсиң, мен мындай дейм деп эле тартып койгонбуз да. Бирок ийгиликтүү чыккан бул эме кадрлар. Кичинекей роль болбойт, кичинекей актер бар деп айтылганда, кичинекей эпизод менен элге таанылгандар албетте көп. Бирок алар тууралуу дагы кийинки көрсөтүүлөрүбүздө баяндамакчыбыз.